23 февраль Атамекенди коргоочулар күнүнө карата Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинде майрамдык мелдеш уюштурулду. Иш-чараны дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык предметтик циклдык бирикмесинин аскерге чейинки даярдык окутуучулары өткөрүштү. Мелдеш биринчи курс студенттеринин арасында аскердик прикладдык спорттун түрлөрү боюнча уюштурулуп, катышуучулар автоматты толук эмес чачуу жана топтоо, коргонуучу бет капты колдонуу ыкмалары, ошондой эле кол менен урушуу боюнча күч сынашты. Акыл агайыбыз баштаган дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык КСБсынын кызматкерлери жалпыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бул биздин студенттерди менимче эртең эле аскерге алып кеткенге даярдап коюштар можно. Чекесинен каждыйын алса, барып кызматка даярдап эчетсек болгудай. Келечекте алдыда аскерге барат. Менимче аскерди кесип тандагандары болушу мүмкүн. Ошондуктан биз бардык жамааттын алдында мен ыраазычылык айткым келип турат. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер өздөрүнүн ыкчамдыгын, чыдамкайлыгын жана даярдык деңгээлин көрсөтө алышты. Сонун иш-чара болуптур. Эркектер эле эмес, биз да отуруп өзүбүзчө патриоттук сезимдерибиз ойгонуп, аябай таасирдүү болду. Чоң рахмат аткарган студент балдарга. Андан кийин сиздерди келе жаткан 23 февраль Атамекенди коргоо күнү менен урматтуу агайлар жана биздин студенттер, жигиттерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Студенттерибизге окууларында ийгиликтер, дайыма жолуңар ачык болсун. Ал эми агайларыбызга бакубат жашоо, ишиңерде ийгиликтерди каалайм. Мелдешке университеттин кесиптик бирлик комитети колдоо көрсөтүп, мыкты жыйынтык көрсөткөн катышуучуларга белектерди тапшырды. Коргоочулар күнүнө арналган иш-чараларды көрсөткөн ийгиликтери үчүн Сарбашева Айжаркын сыйланат. Ошондой эле Жаныбекова Наргиза, Абдразакова Айнаркан, Абдимет Полковник Сапаралиев Исрапил Туратбекович, подполковник Мурсалиев Максатбек Омошевич, майор Тоголоков Абдивасир Мойдунович, майор Токоев Абдираим Токтошевич. Мактанып кетем, биздин колледждин борборунда дене тарбия жана аскерге чейинки даярдык бирикмесинде жөнөкөй мугалим иштебейт. Өзүңүздөр көргөндөй, маалым болгондой, бардыгы жогорку чиндеги подполковник, полковник, майор деген агайларыбыз иштейт. Булар билим берүү менен чектелбестен колледждин студенттерин тартипке келтирүүдө катышууга чоң салымын кошуп келет, тартипти орнотуп келет десем жаңылышпайм. Ушул бүгүнкү иш-чарага катышуудагы студенттерди ушул нерселерди жасатуудагы ушул агайдыл эжекелердин жемиши деп билебиз. Аталган иш-чара студенттердин аскердик патриоттук тарбиясын бекемдөөгө жана сергек жашоо образын жайылтууга багытталган маанилүү саамалык болду.